Ырчы Урмат Усенов жаштарга тарынып шайлоого баруудан баш тартты. Ырчы Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Урмат Усенов шайлоого барбай тургандыгы билдирди. Бул тууралуу ырчынын соц тармактагы баракчасына берген маалыматына таянып, Барометр билдирет. Ага ылайык ырчыга ишеним артып, колдоо көрсөткөн жакындарына жана көрмандарына ыраазычылыгын билдирди. Ошону менен катар эле Мекеним Кыргызстан партиясы маданий маселелерди мамлекеттик деңгээлде көтөрүп, өнүгүүгө шарт түзүп бере алат деген ишеним менен чакырганына рахматын айтты. Шайлоого катышпоо тууралуу чечимимди кабыл алдым. Шайлоо тууралуу сүйлөшүүлөр 2019 жылдын күз айларынан бери эле уланып келүүдө. Анда азыркы партиялар үчүн саясий беткап катары колдонулуп жаткан жаштар биригип, бирге барабыз дегенбиз. Ал ойлорубуз эшикке ашкан жок. Парламенттеги 120 орундуктун жарымын билими жогору, жалондуу жаштар менен толтурабыз деп ойгонобуз. Эми мен эч кимге эч нерсени кур сөз менен далилдегим келбейт. Убага келгенде айтылып жаткан сындарга кылган ишим менен жооп берем, деди Урмат Усенов. Маданият өкүлдөрүнө кайрылып, мындан кийин дагы алардын укугун коргоп, таламын талаштарын айтты. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Алмаз Шадаев менен кыз Сайкал Кабылова эмне жаратышты? Жаңы клип жарык көрдү. Ырчылар Алмаз Шадаев менен кыз Сайкал Кабылованын Жаным деп аталган ырына тартылган клип көрүүчүлөрдүн сынына коюлду. Бул тууралуу маалыматты ырчы кыз Сайкал Кабылова өзүнүн баракчасына бөлүштү. Жаңы клип Алмаз Шадаев жана кыз Сайкал Кабылова Жаным 25 сентябрдан баштап КТРК музыкалык телеканалынан көрүңүздөр деп айтылат анда. Маалымат булагы Араба чекит KG. Стан Шаршеев, Мушкер, спортчулар саясатка барсак жебей таза иштей алабыз. Бул мырзада атуулдук сезимдер күчтүү экенин даана байкалат. Ал өлкөгө пайда келтирем, элиме кызмат кылам деп ар тараптан изденип, билек түрөө ишке киришкен чагы. 1,5 ай мурун Ысык Көл облусунун жетекчисинин жардамчысы болуп дайындалган спортчу Дастан Шаршеев менен жаңы киришкен кызматы, спорт жана башка темада маектештик. Саламатсызбы, Дастан мырза? Иштериңиз жакшыбы? Мамлекеттик кызматка көнүшүп калдыңызбы? Жакшы буйруса, үйрөнүп жатабыз. Алгач сунушту кандай кабыл алдыңыз? Мен бул кызматка даярмынбы деген ойлор болдубу? Негизи мага күтүүсүздөн болду. Албетте сунушту ойлонуп кабыл алдым. Анткени өзүбүздүн жерибизге колумдан келип турганда кызмат кылууну чечтим. Эми буйруса иштеп баштадык, жумуш көп. Спортто жүрүп мамлекеттик кызматка өттүңүз. Оорчулук жаралдыбы? Азыркы учурга чейин эле оор, бирок Кудайга шүгүрүп билимим бар. Чемпион болуш деле оңой эмес. Бир эле күч эмес, башты да иштетиш керек. Бул нерсени мен билбейм. Колумдан келбейт деп кыла албай койгон болбойт. Кудай өз элине жерине барып кызмат кыл деп оомат берди. Буйруса иш үстүндөбүз. Бийлик өкүлдөрүнө көп сындар айтылат. Сиз дагы сындап келгенсиз. Кызматка барган соң оюңуз өзгөрдүбү? Чындыгында сын айтыш оңой экен. Иштеп жатканыбызда 1,5 ай болду. Ысык Көл аймагын айланып, ар бир айылга барып, ал жактагы жагдайлар менен таанышып чыктык. Акыбал кандай иш башташыбыз керек пландап алып, 10 кадам деген программа менен иш алып барып жатабыз. Деги эле Ысык Көл абалоор. Биринчиден, көп айылдарда таза суу жок. Экинчиси, бул жол маселеси. Жерлер трансформация боло элек. Жайыттарды бөлүштүрүп, каралган, каралбаган көп жээктерди тактап, эмдиги жылдан баштап жергиликтүү тургундарга иштеткенге бергени жатабыз. 3 жылдан кем эмес убакытка алып, көл жээгин карап иштетишет. Пандемия күч алган оор учурдан кийин оюңуз кандай өзгөрдү? Абдан өкүнүчтүүсү, азыр турган тушкан болуп, муну тигини шайла деп бөлүнүп урушуп жатабыз. Пандемия маалында баарыбыз арабабызды чогуу сүйрөп, биримдиктүү, күчтүү болуп жаттык эле. Азыр эки жат болуп бийлик, мандат талашмай болуп кетти. Бирок ошол эле талапкерлердин арасында чыган жигиттер бар. Ошолор депутатка барса көп нерселер өзгөрөт. Пандемия маалында көптөгөн илимдүүлөр, акындар, алымыбыз чубага өтүп кетти. Адамдар көз алдыбызда өмүр менен коштошкон учурлар болду. Батиринен куулуп чыгып калган, акча отурган канча үй бүлөнү көрдүк. Эч нерсеси жок ыйлап отурган жесир аялдарды, жетим балдарды, эне аталарды көрдүк. Ушулардын баары кызматка барууга түрткү болду. Өткөндө айлык алдым. Айлыгым 9600 сом. Жумушка айлык акы үчүн барган жокмун. Элиме кызмат кылайын, бийликке жетпеген сөзүн жеткирейин, колумдан келгенин чечейин деп бардым.
Депутаттыкка талапкерлигиңизди коюу жөнүндө ой болгон жокпу? 3 партиядан сунуш келген. Жакшылап, таразалап, жөн эле бирөөнүн куралы болуп калбайын дедим. Депутат болуш оңой эмес. Бул чоң жоопкерчилик. Мен азыр 30 жаштамын. Тажрыйбам жетишпейт. Ал жака барып алып, пайда алып келбей, зыян келтирип албайын деген ойдомун. Кабыл алынып жаткан мыйзамдарга макулдугумду беришиң керек. Ал эми мыйзам экенин билбей туруп, колдоп берип койсоң, ага да жооп бериш керек. Кудайым буйруса, келечекти терең ойлоп, депутаттарга сын айта бербей, иш жүзүндө өзүмдү баштап, балким кийинки чыгарылыштарга барам. Бул жылы депутаттыкка бир топ спорт өкүлдөрү ат салышууда. Буга каршы пикирин билдиргендер дагы бар. Сиз кандай көз караштасыз? Спортчулар эмне адам эмес бекен? Мушташканда эле билип саясатчы боло албайбы? Профессионал спортчу болуш оңой эмес. Биз ошончо мээнет кылып, желегибизди желбиретип, даңктап жаткан өлкөбүз сатылып, карызга чөгүп бара жатса, биз элибизге кызмат кылбаганда ким кылат? Биз спортчулар саясатка барсак жебей таза иштей алабыз. Бизде бардык нерсе жолго коюлган. Казынадан жебей таза иштеп бер болду. Өткөн жылы 2 беттеш өткөрүп, экөөдөн тең жеңүүчү болгонсуз. Бул жылга кандай пландар бар эле? Өзбек мушкери Нурсултан Рузибаев менен беттешүүгө чакырык таштагансыз. Ал беттеш эмне болду? Беттештер бар эле, ишке ашпай калды. Алар тууралуу айтпай эле коелу. Ал чакырыгымды кабыл алдым деди. Бир туркум чыгап, бир туруп чыкпайм дей берди. Акыры жайына койдум. Азыр кызматтагы адамсыз. Машыгуулар кантип жатат? Спорт да убакытты талап кылат. Экөөнү бирге алып кетүүгө мүмкүнбү? Азыр мурдагыдай машыгуулар убакыт деле жок. Эртең менен саат 7:30 жумушка барабыз. Онлайн чогулуш болот. Ошону менен колум деле бошобойт. Буйруса жаңы жылдан кийин машыгууларды улантам. Берилген убакытты туура пайдаланып, эки тармакты тең бирге алып кеткенге колумдан келишинче аракет кылам. Жеңиш менен катар жеңилүү болот. Спортту таштайм деген ойлор болгонбу? Деги эле жеңилүү абалын кантип чыгасыз? Утулуп калгандан көп нерсе оюңа келет. Ачка ток экениңе карабай, тер төөгө машыгып, талыкпай эмгекти жүрүп жеңилип калганда, жөн эле элдей болуп оокат кылайынчы деген ойлор болот. Ошондой кезде адамды каалоо, үмүт, умтулуу алдыга жылдырат. Спорт бул талыкпаган эмгек. Ага канча берсең ошончо аласың. Утулганда капаланасың, чөгөсүң, бирок жаныңда машыктыруучуң досторуң болот. Кайрадан күчөп машыгууларды баштап, аракетиңден тайбайсың. Эгер машыгууң үзгүлтүккө учурап, уйкуң калыптанбай калса, артка кетесиң. Деги эле профессионал спорт чоң китеп, тартипти карманса ар бир адам бийиктикти багындыра алат. Рингдеги кызыкандуу дастан жашоодо кандай? Эми ал биздин жумуш. Рингге мушташканы чыгам. Жашоодо сиз көрүп тургандай жөнөкөй, жош, бир мүнөз эле жигитмин. Бойдоксуз. Бул суроолорго токтолбой кетсек болбойт. Кандай кыздар жагат? Же үйлөнүү алдында турасызбы? Буйруса эмдиги жылы үйлөнөм деп турам. Ар бир нерсенин өз убактысы келет экен. Үйлөнбөй жүрсөм, демек анын убактысы келе элек. Мага апам окшош кыздар жагат. Апам аябай сулуу, кыйын аял заты. Өзү кичинекей болгону менен жүрөгү чоң. 4 эркек, 1 кыздын апасы. Мүнөзү сонун, баары терең ойлонот. Баарына тең караган абдан эмгекчил киши. Спортчулар мамлекеттен жетиштүү көңүл бөлүнбөйт деген наразылыктар айтылып келет. Спорт менен жагын бакса болобу? Мамлекетке дома тартуудан мурун мен өлкө үчүн эмне кылып жатам деп суроо бериш керек. Бизде мамлекет кылбайт деген нерсе калыптанып калган. Керек болсо адамдар өзү жашаган жерин да тазалап коюшпайт. Эшигинин алдын чөп баскан, таштандырылар жатат. Ошол өзү жашап жаткан жерди сонун кылып тазалап койсун. Баары өзүбүздөн башталат. Спорт акчаны талап кылат. Чыдап ийгилик жарата берсең, акча өзү келет. Мисалы, мен үй-жай баарына бир гана спорттун арты менен жеттим. Ишиңизге ийгилик каалайм. Элдин уулу болуп, эл кызматында жүрө бериңиз. Маалымат булагы, Супер Чекит, KG.